Выпускник номер 29 школы гимназии Оморов Максат. Максат Оморов Бишкек шаарынын номер 29-мектебинин бүтүрүүчүсү. Ал алтын тамга медалинин ээси болду. Максат көптөгөн эмгектин аркасындагы ийгилигине кубанып турган чагы. Я на самом деле сидел с мамой, когда я узнал, что я взял золотую медаль. Она настолько сильно обрадовалась, что мы всплеск эмоций и огромное количество радости пришло именно тогда, когда мы этого не ожидали. А бул эки кыз номер 68-мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүлөрү. 11 жыл бою билимге салынган эмгегибиз акталды дешет алар. Бири жалпы республикалык тестирлөөдөн 212 балл алып менеджментти тандайм деп турса, экинчиси 188 балл алып элчи болом деген тилектерин айтты. Негизинен алтын тамга тестирлөө бул 11 жыл бою бешке окуган окуучулардын билимин тастыктай турчу тестирлөө болуп саналат. Бул тестирлөөгө гуманитардык гана эмес так илимдер да кирген үчүн орточо болду деп айта алам. А бул Нурсултан номер 18-мектепти быйыл аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрүнүн арасынан жалгыз алтын тамга алган окуучу. Хочу выразить огромную благодарность своим учителям, своим родителям за их поддержку. Поступать я буду в МАНАС на IT-специалиста, программиста. До ОРТ я получил 203 балла по основному тесту. Ал эми Айгерим Бакытова номер 28-лицейди аяктап жатат. Ал дагы алтын тамга медалин кызыл көөлүк алды. Келечекте журналист болгусу келет. 11 год и подготовка не только к алтын тамга, но и к ОРТ. Но ожидания оправдались, как и я получила алтын тамга и хорошие баллы по ОРТ. Алтын тамга көөлүгүн алгандардын арасында быйыл жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алган Нургиза Жаныбаева дагы бар. Ал тесттен 230 балл алган. Президенттин стипендиясын алам деп күтүп жаткан чагы. На ОРТ я получила 231 балл. Я очень довольна результатом и я собираюсь поступать в медицинский ГГМА. Значит, получили президентскую стипендию? Пока что мне об этом не сообщали, но я надеюсь. Максимально в этом году было 236. Жалпы Бишкек боюнча алтын тамга кызыл көөлүгүн алган бүтүрүүчүлөрдүн саны 55. Республика боюнча 167 окуучуга өзгөчө үлгүдөгү аттестаттар тапшырылды.